Kuday Taalam şermende kılbasın. Hurmatlı bir tuğanlar, buna hazır şaylığının ügüt, janagıday aksiya dep aytabız, kantip aytabız, oşol uçuda turabız. Biröөнү жамандаган, biröөнү шылдыңдаган, гыйбат кылган, жалган айткан, өрчүп турган учурлардабыз. Ошону угуп атканда да этият болуш керек. Билесиң жалган айтып аткандыгын, biröөнү жамандап атканын билесиң, аны укпаганга аракет кылгынын. Өзүң дагы ката сүйлөбөгөнгө аракет кылгынын. Добушуң аманат. Ошол 1000 сом берип, келип добуш шайлап берип кой деп берсе, ошол 1000 сомуң арам. Болбойт сага. Эгерде бир жол куруп аткан болсо, көпүрө салып аткан болсо сала берсин. Батаны дуаны беребиз, Кудайым сооп берсин деп, бирок шайлаганда Аллах Таала үчүн ниетти түздөп, элибизге, мамлекет жерибизге, динибизге зыян тийбей турган, пайда бере турган бирөөгө шайлаганың сага аманат болот. Досуң болгон үчүн, тууганың болгон үчүн, жердешиң болгон үчүн, жөн эле фигурасы жагып калган үчүн шайлай турган болсоң, кыяматтага жооп бересиң. Мен барбай эле койдум. Мен барбай койсом аман болом, мен дини мененмин, мен мачитте отурам, мен таквамын деп барбай койсоң дагы жооп бересиң. Анткени сен барбай койсоң, шайлоо өтпөй калбайт. Сен барбасаң башка бирөө берет, ошол менен шайлоону бүтүрө берет, бирок ал бизге душман боло турган. Эртең гейлердин законун кабыл алып берип кое турган. Эртең жаман мыйзамдарды кабыл алып бизди кыйнай турган, башка бирөөгө проект болуп бере турган. Вujdanı жок, якыйны жок, ыйманы жок бирөөнүн келип калышына сен барбай коюп себеп болосуң. Баргының. Уктап аткан аялың ойготуп, жолугун салдырып, жетелеп алып барып, агадагы түзүк адамга сал деп айткының. Керек болсо 2 рекет окуп, истихара окуп, кимге салсам туура болот деп баргын, урматтуу бир тууганым. Анан 5 жыл бою ошол депутат уурулук кылса, коррупция кылса, жаман мыйзам чыгарса, ошого сен шерик болосуң. Шерик болосуң. Ал жөн эле бүткөдөн сезим, анткени ошолор мыйзам чыгарбаган үчүн жылына кыздардын жолугу жок барып атат мынтип мынакей. Ошолор жакшы мыйзам чыгарбаган үчүн кыздарыбыз Россияда эркек балдар уруп өлтүп, проститутка болуп иштеп атат ошон үчүн. Аныс деле багат ошолорду. Анан добушка келгенде курсак тойгузуп, уруунун уранын чыкырып, башканын чыкырып жүрөсүн дагы бир дармөттөрдүн баары шайлап коесуң. Акмактардын бардыгын. Тамга таңыбаган бирөөнү шайлайсың. Эпте өзүнүн бизнес сактай турган бирөөнү шайлайсың. Ошого сен жооп бересиң. Ошонун кылган күнөөсүнө сен тең шерик болосуң. Кыяматка барганда намай амалыңан эмне мындай арам кылдың? Эмнеге гейлерди киргиздиң? Эмнеге лесбиянкаларды киргиздиң? Эмнеге мындай кылдың? Эмнеге жана педофил дегендерге жаза колдонгон жоксуң деп сага келсин таң калбагын сен. Сен ошол добушуң менен ошого сен добуш берип койгонсуң. Ошол жаманга добуш берип, эртең ошо педофилдердин өрчүндө өнүшүнө сен салымын кошконсуң. Аны эсиңен чыгарба. Бул жөн нерсе эмес, бул кыянат. Аманат ушул жерде ачыкка чыгат. Аллах субханаху ва таала шерменде кылбасын. Жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Кудай Таала мына ушул шайлоолордо элибизге, жерибизге, динибизге пайдалуу, акыл эстүү, ыймандууларды өтүп келишин Кудайым насип кылып, ал эми ою бузуктарды Кудай Таала өзү менен өзүн алек кылган болсун. Өзүнөн өзү проблема чыгарып, даватка чыгарып жиберген болсун Кудай Таала. Кудай Таалам кол көтөрүп тургандардын бардыгынын тилектерин кабыл кылсын. Жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Обас омат берсин, таябас таалай берсин. Кудайым адалдан ырызкы берген болсун. Кудайым өзүнө башка муктаж кылбасын. Алыста жүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз, туугандарыбыз бар. Кудай Таалам ошолорду сапарларын бейхатар кылсын. Жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Сирияда бир туугандарыбыз чөгүп өлүп атат, жаш балдарыбыз. Сирияда кыздарыбыз кор болуп атат. Сирияда ачкадан өлүп атат. Кудай Таалам ошолорго аманчылык берген болsun. Кош жашаган өлкөлөрдүн бардыгына эшигин ачып, ошолорго жакшы бир жардам бергенди Кудай Таалам насип кылсын. Андан сырткары көптөгөн жерлерде мусулмандарыбыз мазлум болуп атат, түрмөдө жаткандары бар. Кудайым ошолордун бардыгына аманчылык берип, фараж берген болсун. Кудай Таалам арам оокат жеп аткандарды адал оокатка өткөргөн болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай Таалам ооруп аткандардын бардыгына шифай ажил берип, ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей калган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун.